болушучудай болуп атат. Зал воскресенье бош болчудай болуп атат. Ошого жараша иш кылат окшойбуз азыр. Отлично. М, м. Так, анда мен баштай берейин. Так, баарыңыздарга салам, кутмандуу кеч. Биздин сабактар буюрса 2 ай бою ушундай онлайн Zoom форматта сабактар өтөт. Обычно ар бир понедельник күндүз саат 12-де сабактарым болот. Көрөбүз, возможно, саат 7-ге, кечки 7-ге жылышы мүмкүн. Тактайбыз, как это будет удобно вам и мне. Так, Но я 5 лет веду, что каждый понедельник 12 дня веду. И по пятницам у меня отчет. По пятницам у меня отчет. Саат 12-де сиздер чыгып отчет бересиздер. Индивидуально жолугушуу бар. Бирок мына могу суббота же болбосо воскресенье, пятница же суббота, воскресенье 3 күндүн бирөөсүн айтам тактап. Ошол күнү жандуу эртеден кечке обучение болот. Ошол күнү рилстер дагы тартылат. Ошол күнү полностью инстаграмга дароо ошол иш жүзүндө жандуу обучение болот. Жандуу мени менен обучениядан калбаңыздар. Бир күндүк обучение болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошол жака да катышсаңыздар болот. Жана экинчи айда дагы башында бир күндүк жандуу обученияга да чакырамын. Индивидуально менен иштешкен, индивидуально окуган айымдарымды дагы ошол күнү жандуу обученияга чакырамын. Андан сырткары индивидуальное обучение эмес, индивидуальное сопровождениедагыларды. Так, мы ждем, пока девочки подключаются. Бүгүн эмне кылабыз? Бүгүн ар бирөөңүздөр менен мен таанышышым керек, өзүм жеке. Андан сырткары дагы силердин целдер, максаттарды дагы четко билишим керек. Андан сырткары бүгүн ошол инстаграмыңарды разбор кылып, плюс чатка дагы инстаграм боюнча дагы ойлордум, полностью разборлорумду жазам. Что еще? Жаздырылган доступ сабактарга после курса берсемби деген оюм бар. Бизде сатуу менеджерлик курс бар, продюсер курсу бар, жана СММ курсу бар. Конечно, рекомендую хотя бы сатуудан баштап. Же болбосо продюсерликти акырындап көрүп, конспекттеп баштасаңар, силерге дагы сонун мүмкүнчүлүк болмок. И плюс албетте менен Zoom форматта. Бул форматта бир азын башкачараак иштейбиз. Балким бир жумада бир эле предлагает Zoom болуп, интернет. 2 жумада бир жандууга чакырып турушум мүмкүн. Көрөбүз, анын баардыгын уже по ходу дела, да, энергия, группанын энергиясын, келген адамдардын энергиясына жараша мен айтышым мүмкүн. Вот, ар бирөөңүздөр кандай энергияда болсоңуздар, мен ошол нерсени берем. А, Так, еще что? Так, давайте начнем знакомиться, таанышып баштайлы. Таанышканда дагы, өзүңөрдү презентация кылганда дагы сөзсүз түрдө э, сөзсүз түрдө бул жакта дагы айымдар жок экен. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдү не только сатуу эмес, өзүңөрдү презентация кылганды үйрөнсөңүздөр болот. Сиздер эки жакка барасыңар, мастер класстарда выступать этесиздер. Андан сырткары ушундай зумдарда сабактарды өтөсүздөр. Сырткары зумдарга спикер болуп барасыздар. Ошондо сиздер өзүңөрдү сатканды үйрөнүшүңөр керек. Силердин курсуңарды, силердин мээңерди эмес, биринчи адам катары силерди сатып алышат. Анан аркаңардан силер эмне гана тартып алсаңар, ошонун аркасынан кетет. Пользователь Zoom дегенде мен жүзүн да көргөн жокмун, билген жокмун. Болсо это я да, пожалуйста, ваше видео.
Так, меня слышно? Вот теперь слышно. Да, отлично, супер. Так, давайте знакомиться, коротко со всеми познакомимся. Баарыңыздар менен бир сыйра таанышып, анан таанышканда дароо, пожалуйста, аты жөнүңөрдү, канча балаңар бар, каякта жашайсыңар, иштейсиңерби, канчадан канчага чейин, какие дни у вас выходные, да, также эме күнү, туулган күнүңөрдү дароо айтсаңыздар мага сураныч, хорошо? Отдельный день Zoom я просвещу тому, что я буду разбирать вас всех как цифровых психологов. Ошол Zoom'да я приду к вам как психолог и буду разбирать вас всех и в лицо вам говорить ваши минусы и плюсы. Надеюсь, вы не будете обижаться, да? Так, поехали, погнали. Конечно. Давайте башляйте. Кто хочет быть первым? В течение 2 месяцев вы все от меня должны уйти с курсом, либо с наставничеством. Второе это что? Второе это без продюсера иштегенди үйрөнүшүңөр керек, мини команда түзүп алып. Инстаграмда кантип сатыш керек, эмне кылыш керек, ошонун баарын четко үйрөнүшүңөр керек. Монетизация знаний деген бар. Монетизация знаний кылганды үйрөнүшүңүздөр керек. Это самое главное. Вы должны учиться. Сразу скажу, не думайте, что азыр менеджер алам, менеджер мага сатып берет деп. Балык башынан сасыйт. Башы сатпаса ылдый жаксатпайт. Ошон үчүн сатуу бөлүмүн мен силерге даярдап берген күндө дагы 2 ай сайын алар кетип турушат. СММщиктер ай сайын кетип калышат. Ошон үчүн баарына даяр болуп, любой мобилограф, любой СММ келгенде силер түшүнүп алышыңар керек хотя бы. Понимание болуш керек, как работать с каждым сотрудником, потому что если вы будете каждый раз продюсерге 30 000, 50 000, 2 ай иштеп алып кетип калат, 2 ай иштеп алып кетип калат. Ушинтип всю жизнь будете обходить. Вы должны учиться сами. Понимание болуш керек продюсеров. Есть те, которые берут, но дорого берут. Либо же есть те, которые берут, но башына 10 20 алат дароо. И не осиливают, да, то есть почему я никого не беру, потому что это ответственность, если алганга жараша до конца надо их вести. Окей, давайте поехали. Таанышабыз, өзүңөрдү продайте, мне себя продайте, знания, какие у вас есть и так далее. И по ходу дела буду задавать вам вопросы. Инстаграм баракчаларыңарды шилтеме WhatsApp группу. И плюс, жана таанышуу боюнча, четко, какая у вас цель, тоже пропишите, пожалуйста. Это не для меня, это для вас. Общий тетрадыңарга прям цели пропишите четко. Целиңер жок болсо непонятно болот. Зачем вы пришли? Курс, наставничество ачам. Как минимум, я не знаю, 20 000ден экөөнү алам насаатчылыкка. Там 3өөнү алам 20 000ден деп. Же болбосо курсумду упаковка кылам, чтобы 1 жыл мага ошол курс акча тууп бергидей. Я не знаю, вот свои цели ставьте, я не задаю вам цели. У вас должны быть жүрөгүңөрдөн чыккан цельдер. И я их хочу послушать, а потом я дам вам структуру, как нужно делать цель. Окей? Мы будем вживую работать. Скорее всего, это будет воскресенье. С утра до вечера мы будем в отеле работать. Я вам скажу Супер. так. Даже миллиондоп акчасын билимге салган эксперттер, аялдар, я вам даже по секрету скажу, оштогу эң номер 1 диний психологтор вот ко мне сейчас пришли на продюсирование. Я сейчас пока думаю, может быть, бир запускун жөндөмүн салып туруп, может быть, ученицама беремби, же өзүм алып каламбы, же командага беремби. Все зависит от характера человека, устазадан. Поэтому я давно сделала запрос, диний психолог болсо депчи. Ну, диний психолог, он дегенде эле жүзү жок эле сатуулар кетет. Не знаю, посмотрим. Если у меня энергии хватит, если у меня будет желание, если характер жакшы болсо, может быть, поработаем, может, не поработаем, посмотрим. У меня мама скоро тоже улетает умрага, поэтому вот она тоже, оказывается, улетает. Ну, негизи айтам, да, вообще. Никто за тебя не родит, никто за тебя не похудеет. Поэтому понимание болуш керек. Өзүңөрдүн мини командаңар менен иштеп кеткенге. И монетизация своих знаний. Хорошо? Так, погнали. Кто хочет первым выступить, познакомиться и так далее? Кандайсыңар, мен Давайте биринчи таанышып коеюн азыр. А, окей. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Саламатчылык. Сиздердин тааныштамын. Менин Ага, атым Оксана Иманбекова. 39 жаштамын.
үй бүлөлүүмүн. Саламатчылык. Көрбөй жатабыз. Тартылбай, угулуп атам, мен сүйлөп атпайбынбы атам. Угулуп атамбы? Угулуп атасыз. Угулуп Жок, атасыз. мен күйүп тургам. Кандайсың? Эми көрүнүп атат. Жакшысыңарбы? Жакшы. Биз деле көрбөй атабыз Кундуз. Катып турду да экрандар. Меники интернет жакшы болуп атам. Мен угулуп атамбы? Угулуп Угулуп атасыз, атасыз. сүйлөй бериңиз. Мен Оксана Иманбекова, 39 жаштамын, үй бүлөлүүмүн, 6 балам бар. Азыр мен кол өнөрчүлүк менен алектенип жатам. Кундуз Таштанованын экинчи насаатчылыгына окуп жатам буюрса. Экинчи ирет Дагы келип атасыз. эмнени айтсам болот? Ошо буюрса аракет кылып, аракеттин үстүнөн иштеп, өзүмдү өнүктүрөм деп жатам. Өзүң айт. Мен да ошо бир айда 2 насаатчылыкка 2 адам алам деген ниет, планым бар. Ошо кыскача Мастер-класстарды кылалы сизге. буюрса жумасына бир жолдон өткөзөм деген ниет бар. Негизи силерге забегая вперед айтып коеюн да. Ким азыр мобилографтар менен иштеп баштаса, ар бирөөңөрдү да мобилографтар менен барып иштешип келгиле 2 саат контент тарткыла деп тапшырма берем. Возможно, воскресенье берем. Воскресеньеден кийин силер барып мобилографтар менен акча төлөп алып, өзүңөр дагы албетте контент жаратканды барасыңар. Себеби дегенде с 1 января по 12 января золотая неделя, бир жылда бир келчү неделя. Ошол неделяда контент менен жарышыңар керек. Это набор подписчиков. Элдин баары отурган маал, элдин баары оливьелерди жеп үйдө жаткан маалда вы должны рубить контент, где-то даже пустить таргет, набирать подписчиков. Бир ай, ближайший бир айдын ичинде кээ бирөөңөр вообще не надейтесь даже зарабатывать. Өзүңөрдү упаковка кылып, курс жазып, упаковка кылып, сабак окуп, ошого фокус коесуңар. Заранее говорю, да. Я никогда не обещаю золотые горы, потому что я сама в психологии, я не люблю продавать иллюзии. В отличие от других моих коллег, да, келе каласың, мындай каласың, миллиондун баары асмандан жаап калат деген нерсе менде жок. Ошон үчүн я люблю вот так работать с осознанными, поэтому меня выбирают осознанные женщины, деп койсом болот, да. И это хорошо. И это хорошо. И этому я вас сама тоже буду учить. Я в психологии, у меня консультируется даже Самара Кенешева, доктор Омирбектер, поэтому я с уверенностью могу сказать, что я номер один именно в продюсировании психологов, наставничество для психологов, именно в нише психологии, как продюсер, как наставник, точно номер один деп айта алам, Кудайга шүгүр, но я постоянно двигаюсь в этом направлении, уже канча 10 миллиондой акчаны өзүмө мээме инвестиция кылдым, из них 2 миллиона это на психологию. Инна Тляшинованын жана полностью амбассадорствосунун курстарынын баарын $6,000 сатып алып окуп атам. Андан сырткары бул сүт-сайга, психологияга ар бир окуган сайын 200 миңден коротом. Силер билет болушуңар керек. Кесип үйрөнгөн билимдер бул 200 миңден кем эмес турат. Ошо 6 күндүк обученияга барганым 200 миңден биринчи, экинчи, үчүнчү уровень деп аякта дагы уровеньдер менен психология нишасын казган сайын кете бересиң, ошончолук жан дүйнөң сүйүнүп, ыраазы болуп. Я очень изменилась благодаря психологии. Мой результатты көрүп атасыңар, өзүмдүн результатым, андан сырткары Заткан Жусупованын көрүп атасыңар результаттарды. Кудайым буюрса, у нас хорошие планы. Масштабные планы на следующий год. Это гастроли, тренинги. Москва нас ждет. Ош, Жалал-Абад, Каракол жана ушул балыкчы таластарга мы планируем, да, Кудайым буюрса эмдиги жылы. И эмдиги жылы экөөбүз иштешкенибизге 4 жыл ровно болот, апрелде. И день рождения. Возможно, я планирую, конечно, ошол күнү сделать в торжественный творческий вечер совместный наш и так далее. Кудайым буюрса, ден соолук берсе, Кудайым энергия берсе, ошол нерсенин баардыгы ден соолукка карай, албетте. Вы как психологи меня понимаете, биз максат койгондо полный ден соолук, энергия, отношения, өзүбүздүн состояниябызды карабасак, энергия жок болуп,
каалоо жок болсо сага эч нерсе көңүлүңө жок боло берет экен да. Ошон үчүн в первую очередь работаем над нашим состоянием. Это очень важно. Я раньше заставляла, но сейчас, как пришла в психологию, я не заставляю, но я наблюдаю. Поэтому очень важно. Очень прошу, вы все женщины, взрослые женщины, поэтому у вас у всех корона. Вот возьмите сейчас вот эту корону, прям отложите, пожалуйста, вот сюда куда-нибудь в шкафчик положите, потому что во время обучения икайдын ичиндечи мне важно, чтобы вы были учениками. Я знаю, что Так, вы крутые в своей сфере, нише, медицине, где-то, но в обучении сейчас я ваш наставник, и окей. меня не нужно тыкать. Я ваш наставник, прошу уважительно относиться, держать субординацию. Даже с Изатхан Юсуповой я очень такая, можно сказать, строгая, требовательная. Все, что я требую, она делает, поэтому мы успешно с ней сотрудничаем. Я это делаю не потому, что я возвышаю свое эго, а потому что это бизнес, это работа, и здесь нет ничего такого. Я даже создала отдельно группу бизнес деп, ошол жака полностью задачаларды беремин, да, чтобы не на личный, а на бизнес группага. Бизнес деп туруп доллар знагы менен бар. Я туда четко даю задание, что нужно делать, чтобы достичь результата. Дальше она делает себе разбор, ходит она к психологу, работает ли над своим состоянием, я не знаю, но дальше от этого результат. 70% было, 60%, поэтому мы растем. Я в своей сфере. Тандем это всегда то же самое, как и муж и жена. Выбирать себе партнера. У меня нет продюсера. Я не люблю иметь продюсера. Мага жакпайт. Мен бирөөнү укпайм. Ал Месси мындай умный, авторитетный, мен каалаган результатка жеткен адам болсо угушум мүмкүн. Эркек болсо угушу мүмкүн, но мырзалар менен да иштешип көрдүм. У меня 17 наставников было, но не было продюсера, потому что у меня команда. Мен өзүмдүн командамды башкарып, 100% доходду өзүм алам. 20% ашып кетсе командама кетиши мүмкүн, 20 же 30% расход. Но все остальное, чистая прибыль, это моя. Түшүндүк, э? Вот так работаем. Эч ким өмүр бою сен менен болбойт, рано или поздно түбөлүк эч нерсе жок. И кроме тебя, за тебя өзүңдү сүйрөйсүң да, өзүң аракеттенесиң. Поэтому привыкайте, научитесь продажам. Сатуу бул ырахат, это любовь, это сүйүү, это круто. Люди нуждаются в ваших знаниях. Поэтому вы должны учиться монетизировать свои знания, а не пихать их. Грамотно их адамдарга тартуулаганды үйрөнүшүңөр керек. Учитывая ваши активы, сейчас я понимаю, вам нужно учиться самим продавать, чтобы в дальнейшем знать вот эту психологию. Что мы это будем делать? Систематизировать ваши знания и монетизация менен алек болобуз. Так, поехали. Давайте, кто следующий? Оксана Эже, у нас 2-3, мать 6 детей. Бишкекте жашайт, Таластан атайын келди, окуйм деп. Оксана Эже, кол өнөрчүлүк менен алек. Оксана Эже, 15 000 сомдон кол өнөрчүлөргө насаачылыгын 10-15 000 сомдон экөөнө үчөөнө сатуу максат. Жана 300 сом, 500 сомдук мастер класстарды жазап, өзү ошол нерсени аракет кылуу. Жана эң башкысы мен сизге тапшырма бергем iPhone алуу, контент жаратып, кардарларды топтоо. Подписчик топтошуңуз керек, Оксана Эже. Подписчик, все. Күнүнө контент, подписчик. Вы как двойка, единичкадай болуп. Видите, у меня күнүнө рилс чыгат. Күнүнө рилс чыгат. Нужно учиться. У меня двойка рядом с единичкой становится успешной. Говорим, бир возвышает себя гечке. Күнүнө контент, который будет генерировать хоть күнүнө 3 подписчик келсе дагы, генерация контента болуш керек. Да? Поехали. Так, кто у нас следующий? Давайте. Мен Угу, Назгүл. угу, Кеч угу, жагык барыңыздарга айымдар, кундуз айым. Көрүп атканыма кубанычтамын. Менин атым Назгүл угу. Мамытова Абдыкалыковна. Жашым 47-де. 47 болуп кетиптин го. 46 жаштамын. 3 баланын энесимин. Үй бүлөлүмүн, жолдошум менен жашоо курганыма 24 жылдын жүзү болуп атат. Улуу балабызды үйлөгөнбүз. Келиним бар.
кайнене статусундагы адаммын да. Бишкекке келгениме 15-16 жылдын жүзү болду. Келип эле мен Дордойго келип кирип, ошол жерде ишкерлеп аркалап келем. Акыркы 10 жылдан бери окуу, курс, бардык нерселерди сатып алып окуп эле жүрөм. Бизнес тармагында көп окудум. Бирок ковидтен кийин бардыгы жабылганга туура келди көбүнчө. Андан кийин өзүмдү эмнегедир пробелымды, пустотамды сезип баштаганда мен өзүмдү издеп баштадым. 5 жылдан бери өзүмдү изилдеп, өзүм менен өзүм иштеп, бир дагы наставник албастан азыркы акыбалга келдим. Азыр акыбалым абдан сонун, энергиям көтөрүлгөн. 5 жыл мурунку Назгүлгө караганда менин азыркы Назгүлдүн айырмасы бар. Психологияга кызыкканымдыктан силерди интернет желесинен көрүп, психология тармагындагы адамдарды топтогонуңар мени кызыктырып, силерге жармаштым. 2 ай бою окуганга курсантмын. Аябай ниетти койгон экенмин, Кудайым буйруган экен, кошулдум, ыраазымын. Туулган күнүм 30-июль 1979 Вы психолог? жылкымын. Не состоявший, пока психолог деп өзүмдү айта элекмин. Не состоявший. Окууну Где вы учитесь? 1996-жылы кыргыз филологиясына, азыр кыргыз филологиясына балам алаксатпай турат. Мен 1996-жылы филфакка тапшырып, ошмуга кайра Бишкектен Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин артыкчылык менен бүтүргөмүн. Мен филологмун. Азыркы мезгилде Московский практический психологиянын кафедрасында переквалификациядан өтүп жатам. 8 айдын жүзү болду. Данный момент окуйм учурда. Андан сырткары Азиз Исаковдон окууларымды өткөнмүн, трансформационный окууларымды өткөнмүн. Угулуп атабы? Катып калып атасыздарбы? Ооба, угулуп атат. Ой. Так. Дагы эмне дейм? Максатым жан дүйнөмдө эч нерсе менен толуктай албагандыгымдын себебин кийин түшүндүм. Мен жан дүйнөмдү кандайдыр бир балким ушу чындап эле ошо психология жаатына бурушумду кийин таап келдим да. Анткени ушуну окуган сайын мага кызык, окуган сайын жыргайм, окуган сайын түшүнбөгөн жактарымдын көбү бар экенин түшүнүп, улам кирип кетип атам. Дагы эмне дейм? Биринчи максатым интернет желесине жеке брендимди түптөп чыгуу. Таанымалдуулукка келүү, анан ошону менен катар силердей болгон жакшыларга жармашып, жакшы жагыңардын баардыгын алып, силерден дагы артык болушум. Биринчи максатым. Конечно, Баарыбыз, конечно. Кудай буйруса, баарыбыз бирдейбиз. Экинчи максатым, мен билген жакшы билимдерим менен, буйруса ушу азыр өзүмдө бар билимимди мен наблюдочке жакшы преподносить этип бере албаганымды түшүнөм, билем. Анткени 2 жылдан бери интернет желесинен чыгып кеткенмин. Абсолютно чыгып кеткенмин. 2 ай болду, 2-3 ай болду кирип жүрөм. Ошол билимдерим менен элге чачып, билимдеримди таркаткым келет. Ал билимдеримди чачыш үчүн мага дагы сиздердин мындай монетизация, система, курс, марафон, мастер-класс, вебинар, блогерство, коучинг, ушулардын баардыгы керек экен. Ошонун баардыгын силердин топтогонуңарды көрүп, кейсиңерди көрүп келдим. Экинчи максатым ошол. Курс түптөө, вебинар уюштуруу, мастер-класс уюштуруу. Көрө жатарбыз кайсы деңгээлде кандай болот. Мен азырынча айта албайм, бирок ишенем ошол нерсеге 2 айдын ичинде чыгам деп. Үчүнчү максатым өзүмдүн миссиям, предназначением действительно чыныгы анык истинама келип, ошол менен акча табуу.
выгодага келүү, кирешеге табуу. Мен буга чейин миллионер болгонмун, миллионермин, азыр деле өзүмдү свободно айта алам. Бирок вопрос убакыттын ортосунда менде кыйынчылыктар болуп турат, часто болуп турат. Я падаю, баягы жүрөк сөккөн волнадай болуп турам мен. Ал деген өзүмдүн энергияма, өзүмдүн комфорт зона комфорттон 2 күнгө чыгып 5 күнгө кирип кеткендигин билем. Мгм. Ошондуктан мына силердин 60 күндүк окууңар мага ушунчалык төп келди. Айта турган нерсем ушул ар бир курсумду кийин чоң курсумду 66 күндөн 90 күнгө чейинки узартам. Квантовая психология кызыктырат мени дагы барган сайын. Кичинекей курстарымды арзаныраак баада марафон кыламбы, кандай кылам, 21 күндүк кылып уюштуруп, балким 500 сомдур, балким 1000 сомдур. Өтө эле пайда табуунун жолуна салгыч атты, ошондой менен баштасам деген. Бул 3-максатым. Кирешеге чыгуу, анан миллиардер болуу. Масштабка Мгм. чыгуу. Мгм. 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 Дальше. Түшүнүктүү. Мендеги Мгм. тоскоолдук баарын айтып бере берейинби жазган боюнча? Так, эгерде Жок, сиз эмени айтасыз. Вы сейчас так, самопрезентация и ваша цель идет. Четкая цель. да, вот 3 максатымды айттым дейм анда. Мгм. Силерге разборго барам. Буга чейин баягы пред нелерге дагы экөөбүздүккө эч дал келбей атты, Кудайдын кичине буйругу менен. У нас будет Ошон трансформационная игра со всеми. Буюрса, трансформационная возможно, игра анда дагы. башка нерсе менен чыгып калаптырмын. Да, да, да. Тут, конечно, обычно, ну, у вас служение идет, служение людям, и ваша цель в Да, первую очередь должна была звучать так, что хочу там көп айымдарга кызмат кылып. Но у вас, вы говорите слова выгода, миллионер болу, выгода, миллионер болу. да, есть такое, да, Мгм. есть. Возможно, буга чейин өзүмдү мындай анализдеп талдап келсем, мен өзүмдү 39 жашка чейин, 41 жашка чейин, даже можно сказать, мен өзүмдү уккан эмесмин, өзүм менен өзүм болгон эмесмин. Мен өзүмдөн коркуп келгенмин. Азыркы Мгм. мезгилге бессознательно, азыркы мезгилде сознательно өзүмдөн корком. Чындап эле өзүмө өзүм келе албайм. Толук Мгм. кандуу. Мен өзүм менен Ага. дагы деле иштеп жүрөм. Себеби мен эч наставниги жок иштегендиктен меники абдан долгий болуш керек. Мгм. Ошон үчүн силердин наставник катары дагы көрүп, үйрөнгөнүм Ооба. келдим. Мен үчүн чоң сыймык. Тройка тупой адамды тандабайт. Менде билим көп, ооба. А, Билим көп, албетте. Я буду работать и как коуч цифровой с вами, потому что будет трансформационная моя игра с вами тоже, со всеми, групповая игра. Мгм. Мен Zoom'дан келип ар бирөөңдү как психолог разборда жазайм. Приглашенный Мгм. спикер дагы болот. Может быть, арома стилисти дагы чакырып трансформационный ойнойбуз, но это уже будет после Нового года. Ну, в общем, много сюрпризов, много классных встреч будет. Будем ориентироваться под ваши дни. Поехали, да? Кто следующий? Так, Назгуль эже 47 жашта. 3 балаңыз бар, 46, Или экөө эле? 46 жаш. 46 3 балам жашта. бар, чоң 3 балаңыз бар. 46 жашта. Улусун үйлөнттүңүз, күндүз Да, дордойдо иштейсиз, кечкирин келесиз, өзүңүздү саморазвитие менен алектенесиз. Туурабы? да, ооба. И вы учитесь в Москве, да, на психолога, правильно поняла или нет? Да, Зумдан, онлайнда в Московском институте там практической Психоанализ. психологии и консультирования, да. Да. Не НИП, психоанализ, НИП, НИП, практической да? психологии и консультирования. Переквалификация. Тоже Все, я 2000 поняла. долларга сатып алганмын. Все поняла. Зумдан Так, окуп турам. поехали. Кто на следующий? Так, ну Лифарджи, давайте. Пользователь Zoom деген ким? Я не могу понять. Упакуйтесь, пожалуйста. Кийин сиз өзүңүз дагы ушинтип сабак өтүп консультацияларды кылганда пользователь Zoom деп чыккан, это личный брендке өзүңүзгө дагы доо кетет. Жашынакай сүрөтүңүз везде, WhatsApp, Telegram, везде должно быть упаковка, Пользователь Zoom. Так, ну Лифарджи, давайте. Пользователь Zoom, кто это?
Пользователь деген мен эмесминби? Саламатсыңарбы, Ооба, Кундуз? сиз экенсиз. Ооба, сиз Мен экенсиз. кеминби? Мен Ооба, Zoom'ду жаңы эле түшүнбөй атам. Өчүрүп алам, келиңиз. кайра кирем, дагы бирдемесин басам. Сиз табак өтөсүз Zoom'дан, консультацияларды кыласыз. Сүрөтүңүз менен жашынакай монтип аты жөнүңүз менен упаковка кылыңыз, макулбу? Zoom'ду да ошондой жасайбы, э? Ооба, кылсаңыз болот, кыла албасаңыз жандууда мен көрсөтүп берем. Бүт мага келээрде баардык суроолоруңарды дептерге жазып алууга унутуп каласыңар. Макулбу? Зумдардан Кундуз менен суроо жооп, стратегия дегенде киргиле. Наушник менен уккула, башка бирөөлөрдү кандай айтып атам, башка бирөөнү кандай урушуп атам, башка бирөөгө эмне кеңеш берип атам, уккула. Өзүңөргө инсайттарды аласыздар, макулбу? Мгм. Мгм. Башка бирөө кошулдубу же мен чыга берейинби, Кундуз? Сүйлөй бериңиз, же сүйлөй бериңиз, давайте. Э, Мен 48 жаштамын. Атым Рахат. Мгм. 4 баланын 48. апасымын. Мгм. Мгм. 48. Туулган жылым 04.04.77. Аха. 4 баланын апасымын. Жолдошум менен 30 жылдан бери жашайм. 30 жыл болду мына. Мгм. Бир кыз чыгаргам, неберем бар. Аха. Калган 3 балам даяр турат турмушка. Бир кызым сенин коддушуңду бүгүн кече сатып алды. Кече мен келип эле предлагать эттим. Классно. Да. Классно. Классно. Кызыңыз канчада? Кызым 25-те. Мгм, мгм. Не замужем. Не замужем. Мгм. Мгм. Классно, она молодец, что она начала учиться, өзүн да түшүнүп, балдар менен таанышып калса, тил табышканга дагы жардам берет, билим өзүнө хотя бы. Мгм. Менин Мгм. максатым Мгм. соцсетте активдүү иштөө, эксперт болуу. Личный бренд, да, у вас тоже? Мгм. Таанымалдуулук, бренд. Өзүмдү реализовать этким келет. Мгм. Өзүмө жаккан хобби, менин хоббим эмне? Постоянно энергичный болуу үчүн, энергиям көтөрүп туруш үчүн. Ошол максатым, хобби табуу. Мага эмне жагат? Өзүм чындап билбейт экенмин мага эмне жакканынчы. Анан Мгм. дайыма өсүп өнүгүп туруу, дайыма окуп туруу. Ушул максаттарды койдум. Катып калып атабы? Так, у нас ХТЖ 48 4 жашайм, бизнес-центрим бар, мунум бар. Мусту презентация кылып, жакшылап сатканды үйрөнүшүңүз керек Рахат эжеке. Понимаете? Мгм. Вот, поэтому вам нужно учиться это делать. Өзүңүздү презентация кылыңыз жакшылап. Макулбу? Эмкиде 48 жаштамын, жолдошум бар, 3 балам бар, бизнес-центрибиз бар, магазиндерибиз бар. Инстаграмдан буларды иштетем. Өзүмдүн жеке брендимди хочу, саморазвитие, коучингди каалаймын. Өзүмдү ошо именно жеке брендимди күчөтүп, соода саттыгымды күчтөткүм келет. Мынтким келет деп жакшы эметсеңиз, өзүңүздү презентация кылганды үйрөнөбүз. Макулбу? Итак, поехали. Аха. А, Ага. Өзүңүзгө жакшы титрди, бирөөнү конспект, бирөөсүнө болсо мага берүүчүсү биз кылабыз. Куюп огуп туруңуздар. Өзүңөрдүн кемчиликтериңерди түшүнүп баштайсыңар. Я тут на день рождения. Абзам Мне катып все равно, калды. давай слушай, потому что шапка профиля и базовые знания тебе нужны именно для этих. Хорошо, сейчас. Давай, выходи, заходи на урок. Так.
Азыр мен силерге сатуучу Instagram упаковка жөнүндө сөз кылам да. Оксана эже, бул сизге да керек. Кол өнөрчүлөр сиздин жашооңузга так Назгүл эже так да, кол өнөрчүлөр сизге насаачылыкка келип калса дагы сиз өзүңүздү именно кол өнөрчүлөрдүн насаачылыгында, кол өнөрчүлөргө насаачылык кылганда ушул нерсени да айтып берсеңиз болот. Жандуу да айтып берип, ушуңуз өзүңүз разбор кыла аласыз. Арахат эже менен Назгүл эжеге бул нерсе өздөрүн сатуучу кылып упаковка кылганга жардам берет. Түшүндүкпү? Поехали. Так. Поехали, да? Продающая упаковка. Биз адамдардын инстаграмын карап, азыркы заманда адамдар ушундай болуп калган. Инстаграмда канча катталуучусу бар. Инстаграмда кандай звезда болсо, ошого карап достошкусу келет. Ишенесиңерби? Личный брендиңер күчтүү болсо, эки мындай эксперт турса, эки психолог турса, мунун подписчиги көп экен, мунун инстаграмы сонун экен, мунун билими күчтүүрөөк экен деген заман болуп атат азыр. Кээ бир адамдар билими аз эле болсо, психология тармагында даже 30 000 сомдук деле бир курсту окуп эле, жаңы эле баштап же ушундай сыяктуу болсо, инстаграмын жылтыратып коюп, жеке брендин күчтөтүп алган учурлар бар. А билими күчтүүлөр калып кеткендер бар да. Мисалы үчүн, карасаңыз кээ бир ырчылар үндөрү өлө укмуш, үндөрү өтө сонун да, бирок менин үнүм аябай жакшы, мен золотой голосмун деп аракет кылбай отура беришет. А үнү жокторду карагылачы, мисалы үчүн кээ бир ырчыларчы үнү жок болсо дагы аракеттенип, улам съемка кылып, улам жаңырларды жаздырып, 99% аракет, 1% талант менен чыгып кетип атышат. Инстаграм аркылуу канча реклама алышат, акчаларды табышат, адамдарга көбүрөөк кызмат кылышат. А мен акылдуумун, мен баардыгын билем дегендер калып кетип атышат. Демек, я умная деген нерсени алып салабыз. Постоянно аракет, постоянно иштеш керек, жасаш керек деген нерсеге ишибиз керек. Даже мен мына 5 жылдан бери жүрсөм дагы мен запусктун баарын билем, кыйратам. Мен номер 1 дебейм, постоянно окуудамын. Окуган сайын өсүп атам, окуган сайын билим алып атам. Түшүндүкпү? Караңыздар, киргизиш үчүн бул сабактарды бир сыйра өтөм. Силерге түшүнүк болуш керек инстаграмыңар жөнүндө. Түшүндүңөрбү айымдар? Ник описание, караңылар. Описание профиля. Инстаграмда өзүңдү кандай атасаң, эл ошондой кабыл алат сени. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Ошон үчүн бояка мен психологмун деп жазып алсам, элдер мени психолог деп кабыл алат. Эгерде мен боякта стилист, содагер, бизнес леди десем, бизнес леди деп кабыл алат. Ошон үчүн жеке баракчаңарды жазаардын астына кагазга жазгыла. Кагазга жазып эмне деп жазам деп туруп, андан кийин чат GPT. Бүгүн ким чат GPT'ни билсе, скачать этип скриншот чатка жөнөткүлө. Чат GPT менен колдонуп жашооңорду жеңилдеткенин дагы үйрөтүп баштайм. Макулбу? Нейрофотосессияларды силерге жасап беребиз. Ошон үчүн сүрөттөрүңөрдү жөнөткүлө. Полный угулбай рост калып атат. түшкөн, кыска и так далее түшкөн сүрөттөрүңүздөрдү жөнөтүңүздөр. Белла Стелла деп жүргөм. Желательно мен сабак өтүп атканда, пожалуйста, не перебиваем, чатка суроолорду берсеңиздер болот, а потом суроо жооп дегенде суроолорду бересиздер. Макулбу? Азыр угулуп атабы айымдар? Меня слышно? Слышно, да? Чатка жазып койсоңор слышно деп. Мен сабакты улай берем. Ооба, сонун угулуп калды. Ага, все, окей, погнали. Азыр мына көрүңөрбү, ар бир инстаграмда бул жерде описание деген бар. Описанияда эмне деп жазылып турса, адамдар ошону кабыл алышат. Түшүндүкпү? Анан азыр мурункудай заман жок. Ошон үчүн бизде боякта шилтеме туруш керек. Шилтемени басып туруп адамдар бизге өтүп кетиш керек. Дальше бизде сүрөтүңдү адам алат. Эң биринчи адамдарга жазганда биринчи аватарыңды көрүшөт. Аватар деген эмне? Аватар деген бул сенин сүрөтүң. Ушул сүрөткө карап адамдар сени алат. Эгерде сен мүчөйүп, жүдө
бакап, же болбосо күйөөң балдарыңды алып алып, балдарым менин бактым, күйөөм менин канатым деп алсаң, давайте мындай личный бренд — это личный бренд өзүңөр жөнүндө. Аркаңарда может плохой фон. Даже таргет плохо работает из-за того, что сен стервозный көрүнүшүң мүмкүн. Түшүндүкпү? Ошон үчүн керек деп биз өзүбүздү упаковка. Так, андан сырткары караңыздар, аватардагы биринчи мага директсиңерби? Силердин сүрөтүңөрдү көрөм. Эң биринчи силер бирөөлөр лайк, комментарий жазганда, эң биринчи эле адамдар силердин сүрөтүңөрдү көрүшөт. Ошон үчүн биякта сүрөтүңөр бир туруктуу сүрөттү 1 жыл, 2 жыл алмаштыргыс кылып, туруктуу бир сүрөттү коюш керек. Аватардагы сүрөт менен запоминать этиш керек силерди адамдар. Аватардагы сүрөт, Телеграмдагы сүрөт, WhatsApp'тагы сүрөтүңөр бир сүрөт болсо адамдар силерге көнүп баштайт. WhatsApp'тагы номериң обязательно Телеграмдагы дагы номер баардыгы бир болгону жакшы. Кардар сенин номериңди таап алып, сени Телеграмдан таппай калса, это плохо. Биз адамдарга доступный болушубуз керек. Элестеткиле, кээ бир мен таң калам да, бирөөнүн номерин сактап алып, Телеграмдан таппай, анын номерин табыш оор да. Кантип сен кардарларды менен иштеп, мындай сен адамдарга баратасың да, в люди идешь. Ты на камеру идешь, ты в народ идешь. Это большие деньги. Страх камеры — это страх денег, страх публичности. Элдин астына баратасың, элге служение кыласың. Канчалык элге кызмат кылган сайын эл сага өз акча кубалап келип акча беришет. Аркаңан түшпөй, пожалуйста деп. Эл өзү келет сага. Билимиң күчтүү болсо, пожалуйста, мени алчы, пожалуйста, мени ымытчы деп. Поэтому биз өзүбүздү прокачка кылганды үйрөнүшүбүз керек. Аватарда карагылачы, бул туура эмес. Аркасында быкы-чыкы толтура турат менде. Это неправильно. Бирок күлүп турам, жылмайып турам. Мага деген бир кыз жаза берчи, чачы сары болчу да, блондинка болуп, мүчүрөйүп түшүптүр да, сүрөтү деп жанан чё за стерва деп жооп бергим келбей, мен ушинтип аткам да. Көрсө жашоодо момундай чёткий кыз экен. Ошон үчүн эң биринчи эле адамдар силерди көргөндө 1-2-3 доля секундадан эле силерди кандай адам экенин представлять этет. Кандай адам экен деп эле уже чечим чыгарып коюшат, элестеткиле. Ошон үчүн я вам рекомендую мындай нативная улыбка, кичине жылмайган улыбка. Не надо вот этот стервозный образ, жылмайган улыбка. Кээ бир адамдар монтип күлүп, ушинтип жүрөт, бирок жашоодо стерва болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бизде визуальный образда притягивать этиш керек. Кээ бирөө мисалы үчүн коркот да, бул өлө урушат деп. Ушун үчүн бул аркасында однотонный фон болуш керек. Быкы-чыкы — это неправильно. Однотонный фон, шляпачан же жоолук кийип туруп, мындай какой-то тюбетейка менен кыргызча бир нерсе однотонный фонго, портретный сүрөт деген чуть выше грудей. Жүзүң, көзүң көрүш керек. Сенин фейсиң, сенин бетиң — бул личный бренд. Жүзүң везде болуш керек. Рилстерде сенин жүзүң болуш керек. Эмне үчүн мен Ызаткан Жусуповну өзүмдү дагы жанагындай нейро аватар, дешевый нейро аватарлар менен сүйлөтпөйм, дешевка. Окшошпойт ал еще. Наш личный бренд не такой дешевый болуш керек. Түшүндүкпү? Өзүбүздүн бетибиз личный бренд. Канчалык жүзүбүз көп таанымал болгон сайын, эмне рилс киргизсеңер, ТикТоктагы статус, WhatsApp, Telegram кетип атат. Узнаваемость. Түшүндүкпү? Дальше смотрите. Бул жакта мен мындай мягкая болуп турганым мага жагып атат да, күлүп и так далее. Это очень круто. Дальше. Издөө сызыгы, да? Вот здесь эң башкы нерсе — наставник экспертов, продюсер. Бул жирный строчка деп коет. Ушул жирный строчкада 3 токотер сөз болуш керек. Кардар сени кантип издейт? Кардар издебейт, Назгүл, ырахат деп издебейт. Психолог, же болбосо кыргызча психолог, же болбосо там кимсиңер, продюсер, же болбосо ким деп, массаж, кара балта. Эң токотер сөз менен 3 эле сөз батат бияка. 3 сөз мен каалаган эмес, Инстаграм өзүңөр
Инстаграмдагы актуалдуулар силерге эмес, элге кызмат кылчу баракча. Эгерде силер балдарыңарды чыгарам, күйөөмдү чыгарам, сториске чыгара берсеңер болот. Но кечишке эле там балдарымдын көтөнү, балдарым биринчи кадам баштады, бул личный баракча. Биз биякта элге иштейбиз. Элге иштейбиз. Мисалы үчүн психолог болсо, ажырашуу өлүм эмес деген рилс тартып атса, бул өзү ажырашты деген сөз эмес. Элдердин көйгөйүнө суроо талапка айтып берип аткан темаларды козгоп атат дегенди билдирет. Түшүндүкпү? Кээ бир ошентип ойлоп калышы мүмкүн. Боякта токотер 3 сөздү жазабыз. Мисалы үчүн психолог, разбор, я не знаю, Бишкек, психолог, кыргызча психолог, Бишкек. Же болбосо там Кара-Балта, массаж, психолог. Условно айтып атам. Там, допустим, Нилуфар эже бизде ким? Сексолог, врач, терапевт, врач, сексолог, мастер разборов. Токотер сөздөр. Түшүндүкпү? Ушундай сөздөрдү колдонобуз. Дальше бул жерге өзүңөрдү кандай атасаңар, бул УТП деп коет да. Эмне менен сен өзгөчөлөнөсүң? Допустим, Нилуфар эже жазыш керек. 10 мүнөттө сенин көйгөйүңдү таап, проблемаңды тамыры менен жоготом бир разбордо. Или там за 10 минут найду корень твоей проблемы и решу ее на одном разборе. Типа такого. Түшүнүңөрбү? Аны силерге чат GPT дагы жардам берет. Араңарда иштегенди билбегендер болсо, ал жөнүндө да кыскача айтып кетем. Силер пока бара калып, сразу Инстаграм өзгөртпөгүлө. Өзгөртүп салсаңар, блокко түшүп каласыңар. Биринчи жазгыла, чатка жазгыла, мага кандай болот экен кыздар, чат GPTден жазгыла, идеяларды пробовать эткиле чат GPTге. Мен промпт берем. Ушинтип шапка профилди кантип жазса болот деп промпторду алып, анан бул жирный строчка өзгөрүлбөйт. Астыңкысы мына бул жер бат-баттан деле өзгөртө берсе болот. А мону өзгөртүп туруп анан кайра 2 сааттан эле 2 күнөн кайра өзгөртүп анан дагы өзгөртөм десең, сен несерьезный экенсиң ай. Мен сени 14 күнгө блоктоп коеюнчу, ойлонуп кел деп 14 күнгө блок кылып коет. Түшүндүкпү? Ошон үчүн биринчи кагазга черновикке жазып, өзүбүздү даярдап алып туруп, андан кийин иштеп баштайбыз. Макулбу? Дальше, запомните. Актуальныйлар буларды highlights деп айтат. Актуалдуулар деп коет. Канча сторис кирсе, ошону сактап койгон. Ушулар highlights или актуальный. Они не для вас. Они для ваших подписчиков, для ваших клиентов. Они для кээ бирөөнү карасаң, Египет, Турция, анан семья, анан покупки дейт да. И зачем это? Боягын карасаң бир 25 штук болот, 25-өн бирөөсүн да ачкың келбейт. Лучше токотер 5-өн эле калтыргыла. Мисалы үчүн, бул дагы воронка. Бул ичине сторис жазабасаң дагы өзүңдү сонун кылып упаковка кылып койсоң, бир кичине убакыт арнапчы. Сен сторис жазабасаң дагы, сен уктап атканда дагы бул актуальныйыңды көрүп, шилтеме менен WhatsApp-ыңа өтө берет адамдар. Ошон үчүн биринчи эле сенин баракчаңа катталганда мен эмнени көргүм келет? Сен кимсиң вообще? Кто я? Или обо мне? Или менин жолум? Мой путь деп. Мой путь деп стористерди жазап, мен даже мынтип туруп эле чат GPTге да-да-да-да-да деп голосовой жөнөтүп туруп эле, у меня платная версия, бүт ошону жазып алып эле чыгарып коюшум мүмкүн. Түшүндүкпү? Дальше экинчиси, элдер жаңы баштап атканда суроо беришет. Сен кимсиң вообще мени окуткудай деп. Ошон үчүн менин билимдерим деп сертификат. Элдер кимге ишенет? Сертификаттары барларга. Мени алдагандар болгон. Мен психологмун, мен Тони Роббинстен окуп келдим деп алдаган аялдар болгон. Ашып кетсе бир 5000 сомдук, 10 000 сомдук курсту окуп алып эле мен Тони Роббинстен окуп келдим дей берчи. Ошон үчүн мен эмнеге ишенем? Дипломго ишенем. Сертификатка ишенем. Мен эле эмес, эл ишенет. Мен ошон үчүн атайын айтып атам. Эл ошо билимдериңди көргөндө, чын эле окуптур. Мисалы үчүн менден окуп атканыңарды делечи, кээ бир адамдар мен Кундуз Таштановадан окудум дей беришет, бирок менин окуучуман окуган болот. Анан ошол далил болуш үчүн чаттардан диплом, сертификаттарыңарды катып албай сандыкка чыгаргыла. Бүт баарын сүрөткө тартып чыгаргыла. Мынча курс окугам, мынча сомдук, азыр биякта окуп атам. Процесс туруп эле асмандан түшүп калбай, процесс надо показывать. Мен азыр мына арыктап атам, арыктайын деп атам. Туруп эле арыктап калганым неинтересно. Процесс надо показывать. Процесс. Кантип арыктап атам, кантип кыйналып атам, кантип аракет кылып атам, кантип диванда жатып алып эле эч нерсе кылгым келбей эле арыктап, даяр болуп чыккым келип атат.
А мен өзүм менен күрөшүп атам. Ошол процесс кызык адамдарга. Ошондо катталуучулар көбөйөт. Өзүм менен күрөшүп атканымды же болбосо үй куруп атканымды процесс надо показывать. Азыр мен психологду дагы окуп атам БГУда. Процесс надо показывать, как я учусь. Асмандан түшүп элеп, сен психолог болуп калдыңбы деп. Мен 3,5 жылдан бери цифровой психологияда болчумун. 1 жыл мурун Инстаграм иштетип баштадым. Менин эң чоң катам упущение да. Ошол кезде эле баштасам, Инстаграм катталуучум көп болуп калмак. Ошол кезде баштайын дегенде менин коллегаларым кое тур, мону окуп ал, тигини окуп ал, даяр эмессиң деп токтотуп коюшкан. Вот я дура, что я послушала. Көрдүңөрбү? Надо слушать только себя. Күнүнө бирден рилс киргизе берсем, ошол 3,5 жылдан бери я уже много подписчиков набрала бы. Поэтому сейчас тоже не поздно. Эч кимди карабагыла. Только эме өзүңөрдүн инстаграмыңарды начинайте качать. Менде подписчик көппү? Мисалы үчүн укмуш эме болбосом дагы курстарды мага дарят. Инстаграм эметип коюңузчу, реклама кылып коюңузчу. Мобилограф, нейросеть курстарын. Силерге дагы нейросеть курсту 2-айда подарок кылабыз. Нейросеть, анан бул, анан тигил, анан, пожалуйста, там Асель Сыдыкованын тренингине VIP местага подарок, буга подарок. Көп нерсе белекке келет. Элдер өздөрү подарить этет, өздөрү чакырышат. То есть Инстаграмда сен өзүң чыныгы жашоодо акылдуу экениң, если ты такая умная, почему ты такая бедная деген сөз бар да? Это не в обиду. Вам нужно учиться вот это Да, все, свои знания да. передавать людям. Не надо их себе катып алып монтип. Передавайте, мотивируйте, делитесь. Расти. Я расту через знания. Вот вы видите, я ничего не арендую, у меня нету товара, весь мой товар вот тут. Если я сейчас перееду в Америку, вот мой товар, вот мои инвестиции, вот мои активы, мозги. Понимаете? Это мой актив. Дубайга көчүп кетемби, Турцияга көчүп кетемби, Америкага көчүп кетемби, менин билимдерим менин жанымда. Понимаете? Я есть ценность. Это самое главное. Дальше. Менин киммин, мой путь, менин жолум, менин билимдерим. Үчүнчүсүндө, мисалы үчүн, семья. Ооба, эгерде мен бала чакасы бар аял экен, күйөөсү бар экендигин көрсөм, о, молодец. Балдары бар экен, төрөптүр, мага окшогон эне экен. Күйөөсү да бар экен, мамилесин сактап калыптыр. Жакшы экен, то есть семья. Үй бүлө, бала чака, ата эне, ушул жака семьяга кошсоңор, это ценности. 5 жыл мурун мен 2 наставниктин ортосунан тандап атканда, бирөөсү жаш кыз болчу, бирөөсү 2-3 баласы бар келин болчу. Мунун балдары бар экен. Бул мага окшош экен деп ошону тандагам. Түшүндүкпү? Это самая главная ценность, это семья. Дальше. Элдер отзыв кейске келет. Кейсы, отзывы — это оружие продаж. Сенин сатуу куралың бул отзывдар. Карагылачы, мына Рахат эже менин жандуу лекцияма келип туруп, үйүнө барып туруп, кызына мен цифровой психология курсун алып берип коюптур. Көрдүңөрбү? Отзыв и результат бул сатуунун куралдары. Ошон үчүн силер баарыңар нолдон баштап атасыңар. Эми өзүңөрдүн нишаңарда, эми Инстаграмда деп коелучу. Психология тармагында, коучингде, элдерди мотивация, өнүгүү жолундасыңар. 10 кардар келеби, 5 кардар келеби, сага 5 адамды Кудайым буйруп атабы рызкы, ошо келеби? Оксана эже, сизге 10.000ден 2 адам келсе дагы, ошо экөө менен ушу мага 2 адамдын рызкысы буйруп атат. Ошо менен жакшы иштешип коюңуз, ошол 2 адам барып туруп сизди 20 адамга сатат. Түшүндүкпү? Башында прям на совесть иштегенди үйрөнөбүз. Билимдерди жакшы берүү, ашырып берүү. Окей? Вот. Дальше. Кейсы — это отзывы. Дальше. Курсуңар же насаатчылыгыңар болсо, ошо курс же насаатчылык жөнүндө маалымат коюп коюш керек. Силер сторис тартпасаңар дагы, бул воронка деп коет. Монун ичинде ошоларды көрүп, ичинде 2-3 сторис сайын силер WhatsAppка мага жаз. Сен да ушундай мага окшогон, сен да дордойдо иштей берип, кечке эле акча санап атып, тажап өнүгүү жолуна өткүң келсе, сен дагы ошондой чөйрө күткүң келсе, анда мага жаз, акысыз консультация деген сыяктуу сөздөрдү кошуп, шилтемелер менен, ссылка менен WhatsApp'ыңарга жөнөтүп коюшуңар керек. Ошондо сторис жазабасаңар дагы, хотя бы бул воронкалар иштей берет. Анан албетте бизге подписчик керек. Туурабы, силер эмне үчүн базарга барып соода кыласыңар? Эл көп жакка барып соода кыласыңар. Эмне үчүн дарбазаңардын астыңарда туруп алып сатсаңар, силерден ким алат? Эч ким албайт. Подписчик жокпу? Эч ким сатып албайт. Кеп сен жаман эксперт эмессиң. Кеп сенде адам жок болгон үчүн сенде сатуу болбошу мүмкүн. Түшүндүкпү?
Ошон үчүн биз подписчик топтошубуз керек. Параллельно консультацияларыбызды саткан адамдарга бирөөнү, экөөнү 20 000, үчөөнү, бешөөнү алып алып иштеп башташым керек. Үчөөнү алып алып эле 10-15 000. Мен 5 жыл мурун насаатчылыгым 15 000ден болчу. Мына араңарда Салтанат отурат. Где она? Салтанат Баратова. 15 000 сомдук насаатчылыгымда 5 жыл мурун келген. Ошондо калтырап титирип атып кымбат окуп атам деп. Мына мага 3-чү рет кайра келип атат. Поэтому ко мне возвращаются вот так 3-чү жолу, 4-чү жолудан кайталап келе беришет кыздар за дисциплиной. Дисциплина үчүн бизди урушуп прям сизден коркуп атып курс жазып алайынчы деп келгендер болот. Или мени камчылачы дегендер көбүнчө. Поэтому Да, да. ошондой да. Караңыздар, эң сонун жеке брендтин эң башкысы сенин аты жөнүң, көрдүңөрбү? Там Бактыгүл платье же болбосо там Кундуз одежда эмес, сенин фамилияң, сенин атың, биринчи атың, андан кийин фамилияң, нижний флеш менен. Себеби дегенде сен кийин коуч же психолог болуп кетсең, там ырахат платье дебейт да, баягы ырахат платьябы, ырахат массажбы дебейчи. Ошон үчүн сенин эң жакшы жеке брендиң атың жана фамилияң. И как психолог мен силерге айта алам, энергия өзүңдүн атыңа, фамилияңа жакшы акча келет. Белла Стелла десе, кээ бирөөлөр Чоза дечи. Азыр жакшылыкка Кундуз Таштанова десе, биздин кыргыздын кызы экен деп. Түшүнүңөрбү? Мен 12 жыл кайдагы Белла Стелланы качала. Но когда Анжелика Кайратовна менен коллаборация жасаганда 34-кө чыктың, чоң ойбойсуңбу, мен Белла Стелла менен коллаборация кыламбы деген. И мен үйгө барып туруп эле сразу поменяла, хотя мне было очень плохо слышать, конечно, такое. Но самое лучшее это энергия денег, это когда вот именно ты принимаешь. Мне имя не нравилось, скажу честно, да. Эски ат деп жактырчу эмесмин, но я приняла имя свое. Белла болбой, Кундуз Таштанова. Вот. Самый лучший бренд это твое имя и фамилия. Принимайте, пожалуйста, кээ бирөөңөр там мындай овна болуп албайм. Дальше. А, Көрдүңөр, аватардагы сүрөт, мына көрүңөр, жылмайып турам. Однотонный фон, однотонный фон, жылмайып турам, чуть выше грудей. Хорошо? Приблизительно вот такое фото. Анан психологтор, араңарда психолог бар болсо, черный кийинбеңиздер, желательно светлый оттенокта. Анан депутатский кийинбеңиздер. К вам приходят женщины, жертвы, обычные женщины к вам приходят. И когда вы в депутатской одежде, в слишком такой, да, у вас между ними такая прозрачная пленка становится. Это не очень есть хорошо. Түшүндүкпү? То есть у вас просто светло однотонный фондорду аракет кылыңыздар. Кызыл көйнөк менен барып фотосессия кылсаңар, бүт инстаграмыңар кызыл ала булала болуп калат. Поэтому постельные оттенки я вам рекомендую. Мына көрүңөр, мына приблизительно моундай сүрөттөр мына. Жүзүңөр көрүнүп, кичине жылмаюу болуш керек. Это не значит, что прям деп жылмайып. Ну, нативная улыбка, она притягивает человека, понимаете? Күлүп турган жүзгө адамдар дагы көбүрөөк тартылат. Издөө сызыгы. Мисалы үчүн мен азыр Ошко барып тренинг өтөт элем. Макияж Ош дейм. Макияж Ош деген айымдардын баракчалары чыгат мага. И мен кимге кирем? Сториси күйүп атканга кирем. Бой иштейт экен деп. Караколго бардымбы? Караколго макияж каракол. Или же торт алышым керек. Торт каракол деп жазам. И ошол жакта жирный строчкада жазган токотер сөздөр чыкканда, мен ошонун аккаунтуна попал болом. Издөө сызыгы деп аталат бул нерсе. Түшүндүкпү? Уже упаковкадан көп нерсе зависеть этет бизде. Түшүндүңөрбү? Ушул нерсе өтө маанилүү. Азыр болсо мен силердин инстаграмыңардын баракчаңарды бир сыйра көз бура кетейин, жана бир сыйра упаковка боюнча дагы айта кетейин. Так, инстаграмдар, шилтемелер. Жөнөтүп коесуздарбы, пожалуйста, чатка шилтемелериңерди. Ссылкаларды жөнөтүп койсоңуздар болот инстаграм баракчаңардын. мен жөнөттүм, Кундуз айым. Чатта отправили вы? Не, в группу. Да. Да, ошо группу отправили, да? Назгуль Маматова дейт. Так, девочки, я буду в лицо вам говорить. Пожалуйста, да, не Да. надо
Не нужно на меня обижаться, я наставник. Силер пришли, Да, да, заплатили да, деньги, да. я буду говорить в лицо. Мага, мисалы үчүн, мен Конечно. таанылаган адамдарды мен бетке айтпайм, таарынмай жок, хотя вы все взрослые женщины. Смотрите, Назгуль Маматова один дейт. Один тут ни при чем. Назгуль нижний флеш Мамытова. Одинди алыш Да. керек. Сиз пока бара чуркап Мгм. барып азыр жазап салбаңыз. Черновикке пока Ооба. жаз. Андан кийин текст түрүндө териңиз, андан кийин чат GPT'ге салыңыз, андан кийин аны оңдоңуз. Вы здесь очень красивая красавица, но, дорогая моя, вы смотрите куда-то в пол. Это что говорит? Сиз адамдарды көргөн жоксуз, көзүңүздү качып атасыз. Хотя сиз психологсуз, А, туура эмес. Бул еще тиги альбомный сүрөттөн скриншот кылып салып алганбы, непонятно, да? Качество. да. Все это уже дешево выглядит. Чек низкий, 200 сом консультация стоит. Дальше. Бир нерсе жашырып атат, значит, полду карап атат. А биз адамдарды тиктешибиз керек, көрүшүбүз керек, күлүшүбүз керек. Адамдарды үстүртөдөн эмес, ылдыйтадан эмес, тик мындайынан карашыбыз керек. Хорошо? Так, дальше поехали. Хорошо. 150 тысяч каких-то актуальных. Смотрите, Разгулежи, упаковка Инстаграм, у вас должен быть СММ. СММді, конечно, мы постараемся СММ кылыш керек. Я вам научу, бирок СММде мээ жок, менин мээм, сиздин мээ жок. Ага эмне кылыш М, керек, только аткарат. Муну кыл, тигине кыл, муну технически. Ага биздин мээси эмес, колу керек бизге. Түшүндүкпү? Нам нужны ее руки. Просто биз айткан нерсени жасаганды. Мен еще жандууда силерге көрсөтүп берем, кантип СММдер менен мен иштейм. Элестеткиле, азыр мен Заткан Жусупованын баракчасы иштеп атат. Менин основной баракчам күнүгө иштеп атат. Плюс менин цифровой психология баракчам иштеп атат. Мен силерге берем шилтемелерди, катталып. Үчөө күнүнө тынбай иштейт. Ошонун баардыгына контентти мен жаратып туруп СММдерге берем. Я рожаю там контент. Я вас научу. Жандуу жолугушууда көрсөтөм. Бир айга вперед, как я планирую контент. Все, элестеткиле, я сижу үч эмени башкарып атам. 3 команда башкарам. Я вас тоже научу. У вас, как у всех, минимум бир СММщик болуш керек. И бир айда бир жолу же 2 жолу минимум мобилографка барып съемка кылышыңар керек. Это вложение в ваш личный бренд. Мисалы үчүн, давайте силер барыңар содада да келсиңер, мына магазин ачаардын астында силер полкаларыңарды жасайсыңар, сонун манекендерди коесуңар, жашынакай жазууларды кыласыңар, товар алып келесиңер, вложение кыласыңар да. Инстаграмда бул силердин айланайын, бул силердин личный брендиңер, бул силердин жеке дүкөнүңөр. Дүкөнүңөр эртең менен дүкөн 7-де ачылып туруш керекпи? Күнүнө рилс чыгып туруш керекпи? Значит, чыгып туруш керек. Дүкөн ачылып туруш керек. Ачылбасаң сода жок. Силердин тилде түшүндүрүп коеюнчу. Мен да 7-проходто сода кылгам, дордойдо деп койгон. Дальше. Эмне болуп атат бул жакта? Инстаграмды бир упаковка кылып, көрүңөр, силер деле билесиңер, товарный вид деген болот. Контейнериңе киргенде товарный вид жасайсың. Инстаграмда деле товарный вид жасаганды мен үйрөтөм. Макулбу? Ошону карап кардарлар токтолуп, ошол нерсени билип башташат. Дальше бул жерде воронка деп коет. Катталганда эле бул жерде закрепленныйда Назгуль Мамытова кто или Назгуль Мамытова ким деп карусель болуш керек. Аны текстти СММге сиз жазып беришиңиз керек. Бияка болсо сиздин билимдериңиз, азыр окуп аткан процессиңиз, азыр окуп атып дагы консультация кыла берсеңиз болот. Консультация кылып, личный терапияларды алып, 2 айга 15-20 миң, 30 миңге чейин алып иштеше беришиңиз керек. Түшүндүкпү? А, И подписчик ясно. топтош. Мы будем потихонечку идти к этому. 482 подписчика — это очень мало. Чтобы продавать курс, надо 300 просмотров в сторисах и выше. Я научу вас, как монетизировать знания с такими подписчиками даже. Аз подписчик болсо дагы кантип консультацияларды акырындап сатып, 5 консультацияда келгенден бирөөнү сопровожденияга, экөө менен, үчөө менен алып иштегенде хоть айына или 2 айга 20 миң, 30 миңден насаачылык калып иштегенди үйрөтөм. Ана подписчиктер да топтолуп, ошол таап аткан акчаңызды улам подписчик топтой деп контент мобилографка барып тартылып, подписчик топтоп 1 жылга чейинки иш деп койсок болот, 9 ай. Кудай буйрса. Но билим керек, Мгм. понимание, депчи. Значит, мен азыр көбүрөөк акча табыш үчүн охватым, подписчигим көп болуш керек турбайбы? Подписчик топтосом, сиз эмне үчүн Дордойго барасыз? Эл көп жерге барасыз.
туурабы? Сиз деген дарбазаңыздын астында соода кылбайсыз да. Сиз болсо мына 480 катталуучу менен дарбазаңыздын астында чыгып алган атасыз. А биякта просмотр жок болсо, адам жок болсо кимге сатасыз? Ошон үчүн кой подписчик топтоюн, кой контент жаратайын, кой элге полезность, польза берип баштайын, чтобы мага катталуучулар катталып, жактырып, анан менден сатып алып, консультацияма келип башташы үчүн деген ойлор силерге уже мээңерге ачылып кирип түшүнүп башташыңыздар керек. Түшүндүкпү? Акырындык менен. Эч нерсе удаление кылуунун кажети жок. Дальше улап кетебиз. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул качан Инстаграм алып барып баштаптыр деп элдер, кээ бир адамдар ар бир постуңарды көрүп ылдыйына жакка чейин карашат. Кээ бир адамдар ишенбегендиктен точно сенсиңби дешет. Азыр онлайнда канча мошенник бар. Түрмөдө отуруп алып адамдарды алдагандар бар. Азыр преступность эмес, азыр мошенничество көп. Ошон үчүн эмне үчүн мен тааныбаган адамдар мага Баткенден, Оштон, Италия, мен могу психологияга баракчам ачып, психология курстарыма Италия, Германиядан бери акча салып окушат, кыргыздар. Элестеткиле, мен аларды тааныбайм. Понимаете, какой масштаб? Поэтому адам качан сага акча берет? Сага ишенгенде. Ишеним качан болот? Сен чындап эле жандуу адам экениңди билгенде. Макулбу? Бул кичине бир кыскача силерге мотивация болду. Эмне тапшырмаларды Хорошо. эмнелерди жазасыңар, мен силерге дагы айтам буюрса. Биз сиздер менен, мне кажется, что воскресенье жолугат окшойбуз. Ошол күнү рилсти туура сүйлөгөндү, призыв кылганды үйрөтөм. Мобилограф менен барганда дагы рилстин темаларын жазып, даже мен окуумду бүткөндө дагы кантип рилс сүйлөшүм керек, кантип адамды призыв кылышым керек, кантип консультация кылышым керек, кантип рилстерди 20 рилс, 10 рилстин темасын жазып алып, мобилограф менен кантип шаршар иштешим керек. Кечке эле там мынтип эле позинг кыла бербей, сүйлөп, акча таап, өзүбүздүн билимибизди монетизация кылышыбыз керек. Макулбу? Вот это мы учимся. Почему я делаю однодневный живое обучение? Чтоб силерге жандуу алып келип туруп, мээңерге буяңарды ачып туруп салган. Түшүндүкпү? Ошондо и вам хорошо, и мне хорошо. Вот, айымдар, азаматсыздар, сиздер менен сон почти 1,5 саат сабак өттүк, тааныштык, максаттарыңыздарды билдик. Анан бул Телеграмда менин буякта атайын силерге эме бар. Телеграмдагы мен силерге, менин курстарым көп, бирок силерге атайын фокус болсун деп буяка сабак. Биздин Zoom жолугушуулар сабактарды мына алгоритм запусков деп 23 канал деп турат. Ушакка сабактарды, важный сабактарды жүктөп турам. Ачып конспекттеп баштаңыздар. Эң жакшы блокнотты аласыздар дагы, мондай блокнотко конспекттегиле. Мээңерге качан кирет конспект дегенде? Азыр сабак өтүп атканда дагы жолдо тамак ичип, жатып алып угуунун кажети жок. Бүт инсайттарды жазгыла. Прямо азыр мен эмне үчүн WhatsAppка сүрөттөрдү салам? Силерге сторис кылсын деп. Сторис кылып отметка кылыңыздар. Макулбу? Окуп баштадым, кылып атам деп. И дальше мен эме кылам, эмне эле аты? Отметка кылганды билбесеңер, куратордон сурагыла, запись экрана менен жүрөтөт. Мен врачмын, куратор медсестра. Мага врачка жетпечү да жумуштар бар. Укол сайып коюу, бир нерсе кылып коюу. Ошон үчүн анча-мынча андай суроолорду мен кураторума берсеңиздер болот. Жандуу жолугушуудан вообще калбай келгиле. Каршылыктар болот, каршылыктарды жеңген айымдар ийгиликке жетишет. Менде да каршылыктар көп болот, каршылыктар жеңген адамдар ийгиликке бат жетет. Так, дальше что? Бир өнүк конспект кыласыңар, бир баракчаны болсо суроо жооп, кундузга келерде мага бүт суроолоруңарды жазып алгыла. Zoom'дар болордун астында кундузга эмне суроолорду берем, жазып алгыла. WhatsApp'тан деле жазып бергиле общий чатка, мен отметка кылып, мен силерге дагы жооп берем. Дальше по дисциплине. Менде момдай 40 сомдук күндөлүк колдоном. Бир жуманын ичинде эмне тапшырмаларым, кимге эмне кылам, звонить этем, консультацияны ушу менен колдоном. 40 сом, 50 сом турат, бирок сонун. И момдай стик эме менен мынтип закреплять этип коем. Кыпчытма менен. Сразу ошол жума ачылат, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота деп ачылат. Воскресенье күнү мен негизи иштебейм. Команда, мен өзүм иштебейбиз. Воскресенье день любви, день семьи у меня. Ну, в этот раз, может, исключение сделаем, мы будем работать, потому что перед Новым годом я все-таки со всеми с вами хочу встретиться, поработать, и чтобы вы все уже успели снять контент. Ар бирөөңөр мобилографтарга барып, өз алдыңарча иштегенди үйрөнөсүңөр. 1 айга вперед контент тартканды. Тем более жаңы жылдын астында элдин баары үйдө болот. 12 январга чейин адамдын баары үйдө болгондо контенттерди күнүнө 2-ден 3-тен рилстерди салып, каруселдерди салып, контентиңерди жардырып,
катталуучу топточу мал. Катталуучу топто катталгандан кийин определенный период өтөт. Личный бренд — это игра в долгую. Силер деле мага катталгандан кийин канча убакыттан кийин келдиңер. Ошон үчүн это игра в долгую деп коет. Личный бренд — это в долгую. Ошон үчүн азыртадан баштап арканды алыс таштагыла деген сөз бар. Эптеп эле акча таба калуу эмес, прям мен ушул билимдер менен бөлүшөм. Я буду полезной. Менин рилсымды көрүп, ушул адамдар айымдар ойгонучудай, ушул адамдарга билимдер менен көп айымдарды мотивация берип, там и так далее. Жакшы намерение коюшуңуздар керек. Түшүндүкпү? Дальше это вот делюсь своими секретиками. Дисциплина, да, дисциплина. Это вот обычный школьный дневник. Я туда пишу все. Кому позвонить, рилс снять, выложить рилс. Бул тема, муга позвонить этүү, бул сабакты көрүү, бир сабагымды көрүү, мындай кылуу. Будьте активны, задавайте вопросы, пилите контент. И как минимум, если сразу мне нужно от вас знать, если ваша цель деньги, я буду вас сразу говорить. Onu консультация кыл, экөөнү 20 миңден ал. Если ваша цель упаковка, Инстаграм упаковка своего курса, консультация кылба, эч нерсе кылба, курсуңду жаз дейм. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн мен үчүн силердин максаттар маанилүү дегеним ошол. Мен силердин максатыңарды чөткө биле албай, уга албай атсам, Кудай деле укпайт да, бул чего она хочет непонятно. Же суранбайт, же максатын айтпайт, же жазбайт. Ошон үчүн жазгыла, айткыла, уялбагыла, заявляйте об этом миру, хорошо? Вот. Ооба, куратор менен дагы байланышта болобуз, буюрса. Так, эгерде силерге кечки маал сабак окуу ыңгайлуу болсо, саат 7-лерде желательно, 7-ден 9-га чейин приблизительно, 8:30-9-га чейин, то мага деле саат 7-де в принципе удобно. Мы можем по вечерам больше вот в такое время проводить. Дальше, что еще? Пятница, же суббота, же воскресенье. Ушу 3 күнүн бирөөсүн айтам, но почему-то мне думаю, что будет воскресенье, наверное. Кайсы күнү бош экен отель сурайын, арендагачы. Ошол күнү полный живой обучение болуп, сразу даяр келгиле, 1-2 рубашка, пиджак, бири-бириңерди рилс тартасыңар, бирөөңөрдү чыгарып алып, ар бирөөңөрдү бирден чыгарып алып, рилстерди туура рилстин ингредиентин мындай тамак жасаганды үйрөтөм да, рилс тамак жасаганды үйрөтөм. Үйрөнүп алсаңар, ада дальше уже үйүңөрдө отуруп алып тартасыңарбы монтип, штативди коюп алып, же болбосо мобилограф жалдап алып сүйлөп эле тартып аласыңарбы. Мобилографтар алмаша берет, мобилографтар билбейт. Ооба, эжеке тарта беришет алар. Силер баракчаларга даярдап алып, эмне рилстерди тартам, сүйлөйм, даярдап алып, прям сүйлөп баштайсыздар. Надо побеждать страх камеры потихонечку, акырындык менен. Страх камеры — это страх денег, страх больших денег. Поэтому мы будем потихонечку идти в это. Хорошо, айымдар? Что еще? Вот, силерден хужелери. Силер чыкпасаңар, силерден башкалар чыгат. Поэтому вы Да. большие. Поэтому вы тоже, ар бир адамдын кардары бар, клиенти бар, ар бир адам ырыскысы бар. Поэтому силерди жактырып, силердин энергияңарды жактырып келген адамдар болот. Бир айда 3-5 келип силерге 20 миң берсе дагы, Инстаграм аркылуу, блог аркылуу 50 миң, 100 миң жаманбы эмне? Билимиңер менен тапкан акча. Аренда товар менен эмес, билимиңер менен тапкан акча. Бул жеке брендтин түптөлүшүнүн эң негизгиси десем болот. Ошол айымдар, барыңыздарга рахмат. Азыр силерден стористерди күтөм, отметка менен. Мен окуп баштадым, конспектип атам, зумда отурдум, инсайттарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Ар бир зумдан кийин чатка инсайттар менен бөлүшүңөр. Өзүңөр кандай окуучу болсоңор, силерге келген адамдар дагы ошондой болот. Ошон үчүн өзүңөр кандай отдача кылсаңар, менде еще приздер бар, жакшы результаттарга аракет кылган айымдарга. Силер кандай болсоңор, мен силерге 2 эсе шак кылам. Түшүндүкпү? Аракет кылбай, качып, бир нерселерди кылсаңар, точно ошондо ответка болот менден. Ошон үчүн силерге рекомендую. Аракет кылыңыздар. Менде эгерде наставник болсо, мен мисалы үчүн азыр магазин ачкым келип атат, мага наставник керек деп бирөөгө барсам, наставник подъездинен бери жанынан жабышып, жан жеп атса зонтик ача калып, үйүнө чейин барып тим эле аркасынан кууп жүрүп үйрөнмөкмүн да. Лично я так считаю, да. Поэтому это очень круто. Билим аркылуу. Канча деген аялдар өзүнөн 500 сом аяшат, 1000 сом аяшат. Аларга салыштырмалуу силер өзүңөргө инвестиция кылып, вложение кылып келип атасыңар. Бул жакшы кадам, бул чоң кадам.
Это очень круто. Силер менен параллельно менде цифровой психология курстарым болуп атат. Андан сырткары Заткан Жусупованын 2 курсун, 150 миңдик, 50 миңдик курсун запуск кылдык. 3 миң сомдук курсун 150 адамга саттык азыр. Проекттер болуп атат. Ошон үчүн мен өзүмдүн 3 курсум бар, сабак окуйм. Мен азыр силерге сабак өтүп алып, кечке отуруп алып буякта сабак окуйм. Окуган сайын мен өсүп атам. Жашоомдогу кризистерди, бүт кыйынчылыктын баарын билим аркылуу жеңип атам. Жашоомдо бүт келип аткан болгу ийгилик, байлык, признание, байлык го ладно, айымдарга берип аткан вот служениянын баары билим аркылуу болуп атат. Мен тупой болсом, Узаткан Жусупова менен бөлүшөт беле. Мен тупой болсом, элдер мага келет беле деген суроо. Бүт билим аркылуу келип атат мага. Ошон үчүн силер азаматсыздар. У вас получится обязательно, аракеттенип. Ийгиликтин эч эрте кечи жок. Аракеттениш керек. Вы минимум экөөнү алсаңар 20 миңден, 30 миңден вы уже окупаете мое обучение, поэтому что я могу сказать? Бул билимдер силер менен өмүр бою калат. Миң акылдуу болсоң дагы ошону монетизация кылганды үйрөнүшүң керек по-любому, бирөөлөргө жалдырабай. Затык сатуу боюнча затыктардан качыш керек. Адамдар келип, адам менен туура сүйлөшүп, ошону покупкага давать эткен эң башкы техникаларын дагы үйрөнүшүңүздөр керек. Эң башкысы мен ошо продвижение и сатууну үйрөтөм силерге, техникаларын. Жандуудан вообще калбагыла, макулбу? И жандуу менин сабактарым наушник менен уксаңар да, жумушта наушник тыгып алып уккула, макулбу? Эң башкысы. Даже акылдуулар, укмуштуулар келип, сата албайтам билимди, монетизация кыла албайтам деп келип окуп атышат. Заткан Жусупова мен 3 жолу окуган насаатчылыгымды. Түшүнүш үчүн, кантип стористен сатып атасың деп түшүнүш үчүн. Понимаете, что просто понять. Потому что когда человек не понимает, он не знает. Потому что биринчи айда күнөөлүү сезимдер жөнүндө рилс тартыңыз десем, окей деп барып тартып койгон, анан экинчи айда кайра күнөөлүү сезимдер жөнүндө рилс тартыңыз десем, түшүнчү экен да, эмне үчүн кичке эле одно и то же говорит депчи. Анан келип окугандан кийин түшүндү да. Ошон үчүн келишпестик болбош үчүн силер өзүңөр түшүнүп алганда, өзүңөр уже туура рилстерди мындай кылыш керек экен, тигиндей кылыш керек экен, мынтип сүйлөш керек экен, мындай болот турбайбы, 10 адамга сатыш үчүн мен күнүнө 5 адамга консультация кылышым керек экен, 5 адамга консультация кылсам 1 адам сатып алат турбайбы деп силер конверсияны санап каласыңар. Сода сатыкта мисалы үчүн навар мындай кошом дейсиңер го, ошондой эле 10 адамга 10 мүнөттөн консультация кылсам экөө сатып алат турбайбы деп силер даяр болосуңар. Ожидание жок жашайсыңар, түшүнүңөрбү? Күнүнө рилс чыгарышым керек турбайбы, 1 рилс подписчик топтош үчүн. Курс сатыш үчүн мен таргетти акысыз мини курска чакырышым керек турбайбы, акысыз 1 күндүк акысыз сабак беришим керек турбайбы деп түшүнүп баштайсыңар, макулбу? YouTube каналды мен кантип иштесем, TikToкту кантип иштетем, ушунун баарын мен иштетпейм, ачып коеюн, ачык эле сөз. Мен иштетсем, анда мен өлүп калмакмын. Кушать работать, писать работать. Заткан Жусупованын каналдары, меники, как это все прокачивается, акырындык менен мен айтам. Самое главное айтып берем, силер ошонун баардыгын упаковка кылып алып, башында хотя бы 1 помощницаңар болот, ошо менен эле акырындык. Силерге чоң команданын кереги жок, хотя бы 1 помощница керек, все. Понятно, да? Все, силерге кереги жок макет, сакеттерди жазуу. Мен командам жасап берет силерге макет. Что еще? Силерди дагы ошентип үйрөтөм. Силер SMM'ди үйрөнүп, көп нерсенин кереги жок. Силерге база керек. Все. Калганын ошол SMMщица айына 5 миң төлөйсүңөрбү же 10 миң төлөйсүңөрбү? Силер 2-3 консультация кылып ал акчаны актап коесуңар. Но отуруп алып анын мотип кереги жок. Пусть лучше силерди бирөө тартсын, ошол монтаждасын отуруп алып кечке. Силер акча менен эле бүтүрүп койгула. Түшүнүңөр, башка жактан эле акча эметесиңер. Башында өзүңөргө кичүү вложение керек. Это нормально. Любой бизнесте силер даже дүкөн ачканда вложение кыласыңар. Но это потом начинает приносить доходы. Бул деген контейнер же товар эмес. Бул силердин өзүңөрдүн атыңар, анан фамилияңар. Бул силердин личный брендиңер. Түшүнүңөрбү? Это очень круто. Вот. Что еще? Бизге жума сайын крутой спикерлер келет, психологдор келет. Поэтому сон спикерлер келет, ораторлор келет, психологдун мен чөйрөм бар психологдун түрлөрү келет дебеймби. Ошон үчүн буюрса ошол жөнүндө дагы сонун окуу болот бизде. И моя самая главная цель менден жөн кетпей хотя бы 1 курс же болбосо насаатчылыгыңардын программасын түзүп, кандайдыр бир сабактарын дагы жаздырып коюп, араңарда колу бошобогондор дароо курсун дагы жаздырып коюп, плюс жандуу дагы сабактарды өтүү
мен уже силердин туулган күнүңөрдү карап туруп уже билдим кандай эмне кылыш керек. Вау. То есть поэтому ошол багытта иштешебиз. Баарыңыздарга рахмат, ыраазычылык билдирем. Мен силерден кайтарым байланыш күтөм жана силерден жандуу стористерди күтөм. Ушул энергияда прям сториске чыгып туруп, бизде жандуу сабак өттү, могуларды түшүндүм, момундай буюрса жакын арада момундай кылганда мындай т деп өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн чыккан сөздөр менен бөлүшкүлө. Азыр кылсаңар, азыр кылбасаңар кыла албайсыңар. Сүйлөй албасаңар монтип тартып туруп сабак болду деп туруп прям отметка кылып сүйлөшкөндү үйрөткүлө. Макулбу? Это для вас. Привыкайте. Сүйлөй албай атсаңар дагы сүрөт менен покажите. Мен сабагымды ачып туруп сабак окуп атам деп. Понимаете, асмандан эле жыгылып калды дебей, бүгүн күнөөлүү сезимдерди өттүк. Бүгүн мына личный бренд сабак өттүк. Бүгүн могул сабакты өттүк. Бүгүн бул сабакты өттүк деп адамдарды акырындап көрсөтүп баштасаңар, мындай го, соода саттыкта сенин товарыңды көрбөсө могу адам сатып албайт. Ошон үчүн силер билимиңерди ошентип акырындап конспект кылганыңарды сүрөткө тартып көрсөтүп башташыңар керек. Мына бул товар, бул деген кожа деп айтып берип атам. Ошондой эле билимди дагы ошондой үйрөнүшүңөр керек. Силер товар сатасыңар, эми билим сатканды, билимди кантип упаковка кылып адамдарга тартуулаш керек, онлайндан үйрөнүшүңүздөр керек. Макулбу? Без онлайна никак. Азыр отура берип ары бери өткөн адам жалдырап кара берген эмес, азыр онлайн эле покупка кылган заман. Адамдар азыр онлайн заказ кылышат, онлайн. Ошон үчүн иштетип баштагыла. Силерди жактырса адам, силерден таш да сатып алат. Түшүнүңөрбү? Силерди жактырса адам личность покупает, а потом уже курсы, знания покупают. Поэтому продавайте в кавычках себя. Силерди жактырса адам силерден бүт сатып алат, мындайча айтканда. Менин энергиям жакса, мен жаксам, менден алгоритм запусковпу же масштабпы, курстун аты даже не важно, программа даже не важно. Адамды сатып алышат. Еще раз повторяю. Түшүндүк, личность покупает, личность. Адам жакса таш сатабы, жүргүлө бо сетевойго чайлашабыз десе деле кете берет любой адам. Поэтому мы личный бренд должны упаковать и проявляться. Ошол, баарыңыздарга рахмат. Буюрса көрүшөбүз. Воскресеньяга чейин дагы бир зум сабак болот. Чаттан разбор кылам инстаграмыңарга, и от вас жду дагы эле цельдерди. Четко цель, я должна знать, что вы вообще хотите от меня. Откуда я знаю, может, вы просто звездой хотите быть. Или бүгүн мага сунуш түштү, сенин наставничествоңда окуучуларың ырдагысы келсе мага келсин деп. Балким ырдагыңар келет, откуда я знаю. Поэтому обязательно пишите. Хорошо, я должна знать, Бог должен знать, что вы хотите. Хорошо? Всем пока. Суроом бар эле. Кундуз айым, суроом. Вот биринчиден суранычым, суббота мен бош эмес элем, азыр воскресенье которулуп аткан аябай кубандырып атат. Анан 7-де өтүү мага абдан ыңгайлуу мен үчүн. Башкалар менен да кеңешип туруп, ушул 7-ге койгонуңуз абдан сонун болуп турат. Негизи 5 жылдан бери 12-де өтөм, бирок силерди карап түшүнүү менен кабыл алып, балким 7-ге жылдырам. Хорошо. Рахмат, ыраазычылык. Бул жөн эле суранычым. Чыныгы суроом, мен мобилографты СММде кантип табам? Аны мен таап берем, сизге таптап берем. Колуңузга таптап монтип иштейсиз. Бир айдан кетип калат, эмки келгенде монтип иштешесиз деп үйрөтөм. Отлично. Экинчи суроом. Мен алдыдагы мына 20-сынан уже башталып атат да, бүгүн баштадык. Мен баштадым. Бирок мен 4-январдан 13, почти 14-январга чейин меня не будет в Бишкеке. Айнура айтса керек, Вьетнамга биздики пландалган боюнча учуп кетип атабыз. Это не мои проблемы. Мен ошого чейин мен суроомду мындай берип атам да. Ошол мезгилде тартып, ошол мезгилге чейин мен какой-то бир контентти тартып, ошол күндөрү киргизе ала турган болуп, успеть ете аламбы деп суранат. Еще как успеете, еще как успеете. Воскресенье келгенде ар бирөөңөрдү 3-төн 5тен рилстерди өзүңөрдү тарттырам. Эч кандай мобилографы жок, момундай штативтер менен тарттырганды үйрөтөм, өзүңөр тартканды. Вьетнамга кетип атасызбы эс алганы, ошол эс алуудан күйөөңүздү жетелеп алып, стативти коюп алып, өзүңүздү контент жаратканды үйрөтүп план берем. Ошол жактан 3-төн 5тен рилс ар бирөөң тартасың биринчиден. Экинчиден воскресенье күнү бүткөндөн кийин аркы жумада бир күн таап алып мобилограф берем сизге. Ошо менен барып 20 рилс тартып келесиз. Плюс Вьетнамга барган маалда еще контент жаратып, базовый монтажды өзүңүзгө үйрөтөм. Успеете, не переживайте. Еще ошол жакта жүргөн маалда онлайн сабактарга кошулуп буга аласыз. Катышам, обязательно, буюрса. Эми саат күнү кандай болот экен?
буюрса сабакка түшөм. Хорошо. Ага, все. Жазуучулук баары Ага, түшүнүктүү. всё. Единственный кундуз, айым, мен өзүм дагы жашоодо аябай шашмал элем. Мага келген дагы аябай прям эме экен. Локомотивдин шашмайы вообще экенсиң. Прям бомба экенсиң шашмага. Менин акылым, мозгум жетпей калып атат кармап калгангачы. Это начало. Аябай ыраазычылык. Ага, все. Ой, все, Ага, молодец, все. ыраазычылык. Ага, давайте. Давайте. Все впереди. Давайте.